Кафе ресторандарда Куран окутуп ар кандай мааракелерди өткөргөндөр үчүн жазаны күчөтүү керек. Мындай тапшырманы Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Адистердин божомолу боюнча коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну 2020 ноябрь айында болушу мүмкүн. Калк эгер ден соолугуна көңүл кош караса, сентябрь айынын аягында эл массалык түрдө оорушу ыктымал. Бул коомдук транспортто санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталбашы, кафе жана ресторандарда элдин көп баруусуна байланыштуу. Жарандар Куран окутуп ар кандай салтанаттарды өткөрүп жатышат. Кафе ресторандардын кожоюндары 3000 сом айыппул төлөп коюп, келгендерди бейкапар эле кабыл алууда. Ресторан бизнеси жапа чегип жатканы түшүнүктүү, бирок COVID-19 менен калктын кайрадан массалык түрдө оорушуна жол бербешибиз керек, деди Кубатбек Боронов. Премьер тийиштүү түзүмдөргө кафе ресторандардагы иш-чаралардын өтүүсүн көзөмөлдөөнү, ошондой эле эл көп чогулган жерлерде транспортто рейдтерди өткөрүүнү күчөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле бул багытта аймактарда жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында күнүгө маалымат берип туруунун зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле ал дарыгерлердин консилиуму коронавирус инфекциясы менен катуу ооруп жаткандардын ар бирин кароого тийиш экенин белгиледи. Учурда республика боюнча COVID-19 менен ооругандардын саны азайды, бирок дагы эле илдеттүү оор көтөргөндөр жана жандандыруу бөлүмүндө жаткандар жок эмес. Мисалы Бишкек шаарында эле мындай абалда 18 адам бар. Биз үчүн ар бир жарандын өмүрү кымбат. Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине дарыгерлердин консилиумун жеринен өткөрүп, ар бир бейтаптын оорусу канчалык деңгээлде экенин жана дарылоо ыкмасын аныктоо тапшырмасын берем. Башкача айтканда, ар бир бейтаптын башка оору менен ооруганын эске алуу менен жекече мамиле жасоо шарт, деди Кубатбек Боронов. Муну менен катар өкмөт башчы медицина кызматкерлеринин түйшүгүн азайтуу маселесин карап чыгууну тапшырды. Илдет менен ооругандардын саны азайгандыгына байланыштуу дарыгерлердин түйшүгү жеңилдеди. Алардын иш графигин карап чыгып, эс алуусуна мүмкүнчүлүк берүү керек. Эгер экинчи толкун боло турган болсо, дарыгерлер менен медайымдар оор жумушка даяр турушу зарыл. Чарчап турган киши натыйжалуу иштеп бейтапка жардам бере албайт. Ошондой эле мекендештердин өмүрүн сактап калуу үчүн иштеп жүрүп, коронавирус инфекциясын жуктуруп алып каза болгон медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө компенсация төлөөнү тездетүү керек, деди премьер-министр. Кубатбек Боронов Кавасаки оорусуна каршы күрөшүү боюнча Казакстан Республикасынын тажрыйбасын өздөштүрүүнү, ошондой эле өлкө аймагына вирус келсе, ага каршы туруу боюнча даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Мындан тышкары өлкө боюнча жаңы курулуп жаткан профили өзгөртүлүп жаткан ооруканаларга өзгөчө көңүл буруу керектигин баса белгиледи.